Түшкү конок теле долбоорунда ар бир иштин башында жүргөн мыкты мырзаларды, айымдардын ишин даңазалап келебиз. Бүгүн да бизде жакшы иштердин башында жүргөн, айыл үчүн эң жакшы иштерди аткарып келе жаткан, келечектен көптү үмүттөндүргөн Араван районундагы Төө Моюн айыл өкмөтүнүн башчысы бар. Төө Моюн айыл өкмөтүнүн башчысы жаш болсо дагы бир нече иштин башында жүргөн камчыга сап мырзалардын бири Самат мырза. Саламатсызбы, Самат мырза? Саламатсыздарбы? Алгач жалпы көрөрмандарга кыргыз элиме салам айтам. Анан эми алгач ушул Төө Моюн деп аталып калды. Ушул Ош облусунун Араван районуна караштуу Төө Моюн айыл аймагы жөнүндө кыскача айта кетсем. Төө Моюн айыл аймагы районубуздун центринен 135 километр алыстыкта жайгашат. Өзүнчө бир аймак, андан сырткары Өзбекстан менен чек аралаш аймак. Жайкысын аябай ысык келет, жери дагы таштактуу. Негизинен мындай шарты оор аймактарга кирет. Калкыбыздын саны 20 миңден ашты. Жалпы жаңы конуштарды кошкондо 11 айылдан турат. Абдан жакшы, Самат Тургунбекович, айтсаңыз, сиз мына бул кызматты аркалагандан бери айылда кайсы бир деңгээлде айылдын инфраструктурасын жакшыртууга өз салымыңызды кошуп келгениңизге айыл эли күбө да. Мына ушуларга токтоло кетсеңиз. Алгач туура негизги бая башында айтылгандай бизде таштактуу анан ысык деп атпайбызбы, ошого негизги маселелердин бири бизде сугат суу, анан таза суу. Азыр ушул эки сугат сууну жана таза сууну маселесин чечүү, элибизди сугат суу, таза суу менен камсыз кылуу тармагында буюрса мына 2023-2024 чоң проекттер ишке ашты. Буга албетте республикалык бюджеттен, Агахан фонду, Арис программасы, Ош облустук суу чарба башкармалыгы, Ош облустук өнүктүрүү фонду, Араван райондук өнүктүрүү фонду, ушул бир нече фонддордун жана республикалык анан жергиликтүү бюджеттердин негизинде чоң иштер аткарылды. Аларды атай кетсек, жер астынан суу чыгаруу, скважина деп коебуз, жалпысынан 21 дана жер астынан суу чыгарып, сугат сууга скважина чыгарылды. Андан сырткары бизде эки чоң каналыбыз бар. Тилекке каршы ал айылдын этегинен агат. Өзбекстан Республикасынан кирип бизге кайра чыгып кетет. Ошол кирип чыгып кеткен каналдан пайдаланып калуу максатында Арис программасынан 1 дана, Ош облустук суу чарба башкармалыгынан республикалык бюджеттен 3 дана насостук станция курулуп, 3 километр өйдөңкү эгин талаларына сууну насос негизинде тартып чыгарып, бүгүнкү күндө миңдеген гектар жерлер суу менен камсыз болду. Абдан жакшы. Иштегендин иши асыл дегендей, мамлекеттин эле колун кармап, анын эле карамагында боло бербей, сиз жеке өнөктөштөр, спонсорлор аркылуу дагы кандай иштерди аткарып атасыз учурда? Учурда туура мамлекеттин бюджетине гана күч келтирбестен жеке жана бейөкмөт уюмдардан жана ошондой эле жергиликтүү берешен инсандарыбыз менен биргеликте бир канча көчөлөрдү жарыктандырып алдык, бир канча көчөлөргө шагылдарды төгүп алдык. Андан сырткары мына президентибиздин акыркы тапшырмалары бар. Бала бакчага барбаган балдардын санын кыскартуу. Тагыраагы кошумча бала бакчаларды ачуу боюнча быйыл бизге эки жараныбыз өздөрүнүн жашап жаткан үйүн кошумча бала бакчага өткөрүп берди. Бардык шарттарын дагы түзүп берди. Жергиликтүү бюджеттен
оформление ал жак бул жактарын жасап, андан сырткары райондук билим берүү башкармалыгынан ошол жерге да кошумча жумушчулардын айлыгын чечип беришти. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 3 кошумча бала бакча дагы ачып алдык. Абдан жакшы. Балдар биздин келечек дегендей, көңүл кубанган, элкексөгөн ишти алдыга жылдырыш үчүн албетте сиздин айыл өкмөт башчы катары салымыңыз бар. Андан сырткары кулак уксак курсак кайнайт дейт. Жогорудагы инсандарга ыраазычылык билдирип атын атай кетсеңиз болот. Жанакы бала бакчага үйүн берген. Рахмат. Ушул Сырт деген айылыбызда Таалай деген агабыз өзүнүн үйүн берди. Бул кишиге да өзгөчө ыраазычылык айтсак болот. Сары Таш айылында дагы бир агабыз өзүнүн үйүн кече жакында даярдап берди. Бул кишиге дагы өзгөчө ыраазычылык айткым келет. Андан сырткары жогоруда аталган бир канча иш-чараларды, бир канча долбоорлорду ишке ашырууда албетте биздин акимибиз Сейтек Дөлөтбековичтин орду чоң, облус жетекчибиз Элчебек Нуржадиевичтин орду чоң, республикалык деңгээлдеги жетекчилерибиздин орду чоң, жана ошондой эле Агахан, Арис программаларынын жетекчилери дагы кол кабыш кылып ушул шарты оор айыл аймакка жардам берели деп алар дагы бир канча проекттерди ишке ашырып беришти. Абдан жакшы. Айыл бардык жакшы нерселердин башаты. Айылда жашаган инсан катары, айылдын топурагы, суусу, дары топурак алтын деп калабыз. Айыл дегенде сиздин балалыгыңызды эстеткенде эң биринчи эмне эсиңизге келет? Айыл дегенде мен өзүмдүн айылымды айта кетсем, мен Өзгөн районунун мурунку Акжар айыл өкмөтүнүн Какыр айылынан болом. Айыл дегенде албетте балалык эске түшөт. Өзүмдүн айылымда ушул азыркыдай интернет, телефон деген нерселер жок болгон. Ушул ат минип, чүкө ойноп, ушул топурак демекчи, ушул көчөнүн топурагын ойноп, чаңызгыт ойноп жүргөн күндөрүм эске келет. Ата энемдин мага берген тарбиясы, мээрими эске келет. Ошол алгачкы балалыктагы досторум эске келет. Айылымдагы ошо чоң ата, чоң энемдин колунда өскөнмүн. Ошол чоң атамдын, чоң энемдин, аксакал кемпир апаларымдын дуалары, айткан насааттары эсиме келет. Эң негизгиси айыл дегенде ушул айылда арулук, тазалык, абасынын дагы тазасы, элдердин дагы кулк мүнөзүнүн жөнөкөйлүгү эсиме келет. Абдан жакшы. Ата энеңизден алган тарбиянын негизинде сиз мына ушундай элдин кызматында жүрүп атасыз да, ошол ата энеңизден алган тарбия, батанын негизинде. Атаңыз энеңизден алган тарбияны сиз балдарыңызга канчалык деңгээлде берип атасыз? Албетте ата эненин орду чоң. Ата энемдин ошол өзүм жалгыз бала болгондуктан мени эркелетип чоңойтушту, бирок ошол эле учурда эркелетүү менен бирге тарбияны дагы беришти да. Азыр эми балдарыма колдон келишинче үйрөнгөнүбүздү үйрөтүшкө аракет кылып атабыз. Албетте азыр эми башка заман, башка доор деген сыяктуу. Азыр эми технологиянын заманы, колдон келишинче ошол кыргыздын түпкү нарк насилдерин үйрөтүшкө, андан сырткары ушул мусулман калкпыз, мусулманчылыктагы дагы тартиптерди бир аз үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Себеби азыр эми технологияга өнүгүп, жаштарыбыз бир аз заманбап болуп кетип атпайбы? Ошого колдон келишинче тарбияларыбызды берип жатабыз. Абдан жакшы. Сиздин ийгилигиңиздин башаты ата энеңизден алган тарбия, мектептен алган билим, анан ошол ишиңизди колдоп, коштоп кетип аткан айылдын тургундары жөнүндө эмне дейсиз?
айыл аксакалдары жөнүндө, өзүңүздүн кызматкерлер жөнүндө? Азыр мындай көп эле айтып жүрөм, ушул инсандын ишкер мындай мамлекеттик кызматкердин деп айтайынчы. Мамлекеттик кызматкердин алгачкы жетекчи болуп барган жери бул өзүнө бир аябай жакын болуп калат экен да. Мен ушул Төм Моюн айыл аймагына биринчи алгачкы жетекчилик кызматымдын алгачкысы да. Ошондуктан ал жердин эли, ал жердин жери башында бир аз алыс туюлган болсо, бүгүнкү күндө аябай мен үчүн жакындай, айелдер болсо мен үчүн бир туугандай болуп калды да. Аксакалдар да ушунчалык баягы кандай кыргыздын бир нарк насылдарын жакшы кармашат экен, келип кеп кеңештерин айтып, баталарын берип кетишет. Ал мага аябай күч кубат болот. Андан сырткары ошол баягы алыскы регионго барганда ал жерден да бир жакшы мамилелерди көргөндө жүрөк кубанат. Ошол айыл аймактын дагы бир айта кетпесек болбос. Ошол айыл аймакта жашаган учурда Борбор шаарда болсо дагы жүрөгү ошол жакты деп соккон, дайым айыл группаларында жакшы кеп кеңештерин айтып, жеке өзүмө дагы чалып кеп кеңештерин айтып жүргөн ушул Машаева Токтобой эжем бар. Ал кишиге да өзгөчө мындай убакыттан пайдаланып ыраазычылык айтсам болот. Дайым кеп кеңешин айтып турат. Балам, биздин элибиз мындай, биздин жерибиз мындай, мына жерлер мындай кылышың керек деген сыяктуу жакшы кеп кеңештерин айтып, мындай кыскача айтканда өзүнүн өскөн жеринде патриот эжелердин бири да. Абдан жакшы. Түшкү УТРК чүйдө түшкү конок теледолбору, түшкү конок теледолборунда Араван районундагы Төм Моюн айыл өкмөтүнүн башчысы Самат Тургунбекович өзүнүн ийгиликтери жөнүндө бизге маалымат берүүдө. Анда эмесе эфирден алыстабай биз менен болуңуздар, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма.
себеп болуп жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолуксак кандай жакшы жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолуксак кандай жакшы УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору бүгүн бизде Арбан районундагы Төөм Оюн айыл өкмөтүнүн башчысы Самат Тургунбеков өзүнүн ийгиликтери менен бөлүшүүдө. Самат Тургунбекович, айтсаңыз, жергиликтүү бюджеттин негизинде биз жогоруда балдар биздин келечек деп калдык да, мектептеги балдардын тамак ашына, бала бакчадагы балдардын тамак ашына кандай алгылыктуу иштер аткарылууда? Туура айттыңыз. Балдар бакча бул жаштардын келечегинин алгачкы кадамдары десек болот. Ошол балдарыбыздын билимге кенен сугарылуусу бул албетте адамдын организми ток болсо анан билим сиңет деген сыяктуу. Биз жергиликтүү бюджеттен тамак ашка ар квартал сайын атайын акча бөлүнүп турат. Ошонун негизинде тамак аштар даярдалат. Өзү негизи жергиликтүү бюджеттин көпчүлүк бөлүгү ошол кызматкерлердин айлыгы, бала бакчалардын тамак аштары жана башка бир аз чыгымдар менен королот. Себеби Төөм Оюн айыл аймагынын бюджети дотацияда тургандыктан бир аз ылдый. Но азыр бүгүнкү күндө колдон келишинче инвестиция тартып, жергиликтүү бюджеттин көлөмүн көтөрүү тапшырмасы берилген бизге. Ошол тапшырманын үстүндө иштеп жатабыз. Ошол жергиликтүү бюджетти гана карап отурбастан бүгүнкү күндө жалпысынан 24-жылга 264 миллиондук инвестиция тартылды. Бул албетте республикалык, облустук, райондук деңгээлдеги жетекчилердин чоң жардамы болду. Абдан жакшы. Самат Тургунбекович, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Жаштар иштеген жерде сөзсүз ийгиликтер болот. Иштин көзүн билген мына ушундай инсандарды колдошубуз керек. Сиз 11 айыл өкмөттөн турган, 11 айылдан турган айыл өкмөттү жетектейм деп жогоруда айтып кеттиңиз. Ар бир айылдагы китепканалар илгеркидей кызыл кара колпу кайтарбай иштеген учурлар барбы? Сиздин жеке оюңузда Станарипке өтүүдө китепкананын зарылчылыгы барбы дейт? Бүгүнкү күндө китеп билим булагы дейт эмеспи? Китепканаларыбызды өз ордунда эле кармап турабыз. Атайын кызматкерлер иштейт, атайын иш-чаралар, тапшырмалары бар, иш пландары бар. Ар бир жуманын экинчи күн аппараттык жыйын өткөрөбүз. Ал жерде ошол китепканачылар дагы келип, өздөрүнүн иш пландары менен тааныштырып, жана жасалган иштери боюнча отчетторун берип турушат. Бизде китепканалар өз ордунда эле. Абдан жакшы. Ар дайым ишиңизде ийгиликтер болсун. Иш ийгиликтүү болуш үчүн, элдин батасын алыш үчүн түн уйкуңду бөлүп иштешиң керек. Сиздин иштөө тартибиңиз, принциптериңиз кандай дейт? Эми атап айтылып тургандай эле айыл өкмөт болуп аткандан кийин ушул айыл тургундары менен негизги менин принциптеримдин бири жакын болуу, элге жакын болуу. Себеби элден бир аз алыстасаң, эл айыл өкмөттөгү жумуштар жөнүндө маалыматы жок калат экен дагы, анан ар кандай бир наразычылыктарын айтып баштайт экен да. Ошол наразычылыктардын эсебинен кайра эле жетекчи катары, кызматкер катары маанайың түшүп, жумушка болгон каалооң азаят экен. Ошондуктан негизги принциптеримдин бири элге жакын болуш, элдин арасында болуш. Ошол элдерде кандай көйгөйлөр болуп атат,
жеке болсо жеке, элдик чогулуш болсо элдик чогулуштарга катышып, негизги көйгөйлөрүн сүйлөшүп, эл менен биргеликте кандай чечебиз, ошол жолдорун издеп, чогуу иш алып барса, мындай жумуш дагы жеңил болот экен, мындай маанайың дагы көтөрүңкү болот экен. Андан жакшы, Самат балам, мына ушундай сендей болгон мырзалар элибиз үчүн кызмат кыла берсин. Үй бүлөң жөнүндө айтып бересиңби? 68 жаштагы апаң сага салам жолдойт. Ишиңде ар дайым ийгиликтер болсун, эл үчүн элирип иштей бер дейт. Демек, биздин көрөрмандар. Рахмат апаке. Үй бүлөм жөнүндө үй бүлөлүмүн, 2 кызым, 1 уулум бар. Улуусу 8 класста, кичүүсү 1 класста. Абдан жакшы. Самат Тургунбекович, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Адам ийгиликке жетиш үчүн 3 принцип болот дей турган болсок, сиздин 3 принцибиңиз кайсылар дейт? 3 принцип, алгачкы биринчисин айтат элем, аракет демекмин. Себеби адамдын аракетине жараша ийгилик болот дейт. Экинчиси, чынчылдыкты өзүм баалап келем. Да, албетте кээде чынчылдыктын айынан бир аз өзүмө эме болуп калат, бир аз. Душмандар таап аласыз. Баягы туура сөз тууганыңа жакпайт дейт эмеспи. Бирок негизги кыргыздын ошол негизги принциптеринин бири ушул чынчылдыкты жакшы баалайм. Үчүнчүсү, жаратканга өзүңдү аманат берүү. Бул деген сөз көп эле баягы акылга сала бербестен, Алланын буйругандай болот деп ошого ишенип, ошонун негизинде баягы биздин салттуу динибиз ислам дини болгондуктан баары Кудайдан болот деп аракет кылып ниет кылсак, буйруса баары жакшы болот. Самат мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Жаш болсоңуз дагы мына ушундай жоопкерчиликтүү ишти аркалап келе жатыпсыз. Ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Келечекте ким болом деп кыялданчу элеңиз, кыялдарыңыз орундалдыбы дейт? Келечекте дегенде биз эми мектепте жакшы окуп, жалаң 5 менен бүттүк да. Класском болдук. Андан кийин немеге жогорку окуу жайына тапшырдык. Ал жерден дагы 2 окуу жайды кызыл диплом менен бүтүрүп, староста болдук. Анан ошол жерде группалаштар, классташтар айтып калчу, сен депутат болосуң депчи. Неге десем, дайым ушул классикалык кийимде жүрөсүң. Ал малда албетте азыркыдай шарт жок, но колдон келишинче таап кийчүк да. Анан ушундай бир мамлекеттик кызматкер катары мүнөздөчү досторум дагы, анан өзүмдө дагы бир ошондой ниет бар болчу, ушул мамлекетке кызмат кылсам деген. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мамлекетибизге ыраазычылык, мамлекеттик жетекчилердин ыраазычылыгы, ушул элибизге ыраазычылык, ушул аманатты берип, ушул жоопкерчиликтүү жумушка дайындашып, бүгүнкү күндө ишеним артып дайындашкан, ушул ишеништен актап, элибиздин, жетекчилерибиздин ишеничин актаганга аракет кылып, колдон келишинче аракет кылып жумуш иштеп атабыз. Абдан жакшы. Жаш болсоң да башчысың, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, сиз көп инсандар менен мамиле түзүп, элдин башында жүргөн инсан катары учурда кыргыз мырзасы кандай касиеттерге ээ болуш керек дейт элеңиз? Кыргыз мырзасы, алгачкы эле айтат элем, чыныгы мырза болсо, чыныгы мырза дегенде кандай? Кыргызда айтылат, кыргыз мырзасы эрктүү болгон, кыргыз мырзасы жүрөктүү болгон, кыргыз мырзасы өзүнөн алсыздарды коргой билген. Алсыз дегенде жаш балдар, аял затын, ата энелерди жана жалпы элди. Негизинен ошол айкөлдүктү алгачкылардан коет элем. Ошол негизинен эр жүрөк болсо, айкөл болсо, жана кыргыз мырзасы бул орусча айтканда солдат, ошон үчүн коргоочу болсо да,
кордоочу эмес, колдоочу болсо да. Колдоочу, коргоочу болсун дейлик. Абдан жакшы экен. Айтсаңыз, биз жогоруда сиз жетектеген айыл өкмөт суу жетишсиз айыл өкмөт дедик. А бирок биз ар бир биздин ажообуздагы ар бир шаарыбыз, айылыбыз жашылга айлансын. Жашыл мурас деген долбоорунда чыгарды. Андан сырткары ошол жашыл айлананын негизинде адамдын табити, кулк мүнөзү калыптанат деп атат. Ушул тармакта сиздер кандай иштерди аткарып атасыздар? Туура. Урматтуу президентибиздин ушул жашыл мурас боюнча жарлыгы тапшырмасы бар. Анын негизинде бизде тамчылатып сугаруу деген атайын ыкма менен эгиндерди сугарууга өтүп баштадык. Өзүңүз айткандай, бизде суу маселеси оор деп атпайбызбы? Бара-бара оңолуп келатабыз, но ошол эле учурда үнөмдүү пайдаланууга дагы аракетти жумшаганбыз. Эл менен биргеликте сүйлөшүп азыр ошол тамчылатып сугаруу ыкмасына өтүп жатабыз. Бул аябай үнөмдүү болот экен. Үнөмдүү, натыйжалуу. Себеби бизде күндүн аптабы ысык болгондуктан эки жолу бир жылда бир сезондо эки түшүм алса болот да. Андыктан суу маселесин гана чечкен болсок, бизде эгиндер мол болот. Себеби күндүн аптабы менен эле суу керектелет негизинен. Абдан жакшы. Сиз жетектеген айыл өкмөттө эки жолу түшүм алуу деп калдык. Жаз жарыш, күз күрөш деп дыйкандардын быйылкы жылы маанайы кандай? Маанайы албетте жакшы. Күзгү эгиндерин эгишти. Азык түлүк коопсуздугу деген мамлекеттик деңгээлдеги программа бар. Ошонун алкагында 1200 гектар жерге күзгү буудай эгилген. Негизги күзгү эгиндерден буудай эсептелет. Абдан жакшы. Убакыт учкан куш дегендей, сиз өзүңүз жетектеген айыл өкмөткө, өзүңүздүн кыргыз элге ак батасын берип келген жалпы кыргыз элине сизден соңку сөз. Жалпы көрүүчүлөргө. Алгач эле ушул биздин жумуш элге, жерге кызмат өтөп жаткандагы аябай чоң колдоо көрсөтүп турган ушул президентибизге, облус жетекчибизге, ошо облустук Араван райондук администрациясынын башчысы Аким Сейтек Дөөлөтбековичке, ошондой эле Төм Оюн айыл аймагынын жалпы жарандарына ошол бизге колдоо көргөзүп баталарын берип жүрүшөт. Ошол айыл аймакта элибиз шайлаган жергиликтүү кеңештин депутаттарына алар дагы кош колдоп жардам берип келатат. Анан дагы айта кетчү чоң нерсе ушул Төм Оюн айыл өкмөтүнүн жалпы Айтыбаевич орун басарын баш болгон жалпы команда деп атайбыз биз. Команда дегенде ушул бири-бирине бир жакын болсо экен деген максатта команда деп коебуз. Ушул жалпы командасына элге жерге кызмат кылып атышат. Ушуларга бир өзгөчө ыраазычылык айткым келет. Ошондой эле ушул өзгөн жергесинен Араван жергесине барып кызмат кылуума тоскоолдук кылбай, тескерисинче батасын берип, элге жерге кызмат кылгын балам, сен элдин уулу болгун деп отурган ушул ата энеме өзгөчө ыраазычылык. Деги эле кыргыз элим, кыргыз жерим, кыргызстандыктар дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Анын ичинде ушу Кыргызстан элимде, Кыргызстан жеринде тынччылык, молчулук болсун. Негизинен Абдан жакшы. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоор. Эгерде сиз дагы ийгилигиңизди, жакшылыгыңызды, жакшы саамалыктарыңызды бөлүшкүңүз келсе, 0509 24 04 19 номер аркылуу ийгилигиңизди жар салсаңыз болот. Түшкү конок теледолбоору ар дайым жакшы иштердин башатында, жакшы адамдардын жанындабыз. Анда эмесе сиздер менен кийинки жумада жолугушканча кош болуңуздар. Сиздер менен студияда Кундуз Исмаилова болду. Сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма болсун.
Ниет кеңпейді кыргыз халқы, булактын туну